Эфирде өлкөлүү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чалдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Санкариев, саламатсыздарбы. Чолпон Ата шаарында тартылган программаны улантабыз. Жай айларында жүргүзүлгөн ишмердүүлүктүн алкагында дагы бир катар тартип бузгандарга административдик чаралар көрүлгөн. Маңдайкыдагы капталкыдагы терезелерин караңгылатып алган айдоочуну Бостер айылынан токтотушкан. Көрүнүп турган мүчүлүштүгүн айтпаганда эле жанында тийиштүү дагы документтери жок экен. Андыктан бара турган жери айып короо болду. Айып короого келген соң документтери жок жүргөндүгү үчүн жана терезелерин караңгылатып алгандыгы үчүн 2 протокол толтурулуп, терезелерин тазалап берди. Ал эми бул айдоочуга тийиштүү чара көрүлгөн соң сырткары чыгып постто иш алып барып жаткан тартип сакчыларга жолуктук. Булар мамлекеттик номуру жок унааны текшерүүгө алып жатышкан экен. Мамлекеттик номуру жок жүргөн жол тандабастын айдоочусу алгач баш ийгиси келбегендей болду. Бирок тартип түшүндүрүлгөн соң талаптарга жооп берүүнү чечип, унаасын айып короого киргизип берди. Ичкери кирген соң унаасынын алдында тагылган номуру дагы өзүнүкү эмес болуп чыкты. Артында номур такыр жок болсо, алдында чочун унааныкын тагып алып жүргөн. Андыктан бул мүчүлүштүктөрдү протоколго түшүрүп, номурду чечип алышты. Эңил унааны инспекторлор текшерүүгө токтотуу аракетин көрүшкөндө баш ийбей качкан. Алыс кетпей Бостер айылындагы пансионаттардын бирине кире качып, аркасынан ээрчип барууга мажбур болдук. Айдоочу жөн эле качпаптыр. Аны токтотуп сүйлөшүү учурунда спирт ичимдигин ичип алгандай шек жаратты. Андыктан алгач эле бул шекти текшерүүгө жергиликтүү наркология бөлүмүнө алып кетишти. Түтүкчө үйлө тыкмасы менен текшерүүгө алынып, анын жыйынтыгы дагы көпкө күттүрбөй чыкты. Ага ылайык айдоочунун организминде алкоголь бар экени аныкталды. Ага өзү макулдугун билдирип, колун коюп берип, мындан чыгып айып короону көздөй сапар алдык. Ичкери кирип, кагаздар толтурулуп, инспекторлор иштерин улантышты. Анан чыгып эле светофордун кызыл түсүнө баш ийбеген айдоочуну токтотушту. Айдоочуга ордунан протокол толтуруп беришти. Унаа ээси болсо шашып баратып байкабай калганын айтып, бирок тартип бузганын мойнуна алды. Ал гана эмес, макулдугун көрсөтүп, инспекторлор толтуруп берген протоколго кол коюп берип, анан жолун улантты.
Курсактагы түйүлдүктү тирүү эмес деп, аны түшүрүү үчүн Кытай дарысын саткан дарыгер. Ушундай чуулгандуу окуя туурасында биздин чыгармачыл топ иликтөө жүргүзүп кылмыш иши сотко жеткен. Бүгүн болсо сүйүнчүлөп жатабыз. Убагында курсактагы чарчап калган деген ымыркай жарык дүйнөгө келип, ата-энесин кубантып жаткан кез. Окуяны эскерип биздин кезектеги сюжет. Балыкчы шаарында болжол менен мындан жарым жыл мурда жаш келиндин курсактагы түйүлдүгүн жашабай калыптыр деп белгисиз Кытай дарысын саткан дарыгер туурасында айтып бергенбиз. Анда түйүлдүктү өлтүрүү аракетин көргөн дарыгер туурасында далилдерди чогултуп берип, Ички иштер министрлигине кайрылганбыз. Учетко турабыз деп эле барып эметкенден УЗИге барып келели деди. Экинчи этажында 216 кабинетте УЗИ врачта Садыкова деген эжеге барганбыз да. Сыдыкова. Барып анан баягы чечимдүү эле эметти, жатып эле текшерип эметкенден кийин эле балаң өлүп калыптыр, 4 неделя менен эле без эмбриона деп эле ошентип эметти да. Анан без эмбриона дегенде түшүнбөй эле баягы биринчи жолу боюмда бар. Заключениясын жазып берди. УЗИден чыгып баратсам эле тиги мен да дары бар деди да, түшүрө турганчы. Баягы эми өзүм шоковой состояние болуп, эмне кылышымды билбей чыгып эле жолдошумма эметтим. Жаш үй бүлө менен биздин чыгармачыл топ биргелешип чогулткан далилдердин негизинде иш козголуп, Балыкчы шаардык ооруканасынын дарыгеринин иш бөлмөсүндө тинтүү иштери жүрүп, далил заттар табылган. Ал жолу ичип жүргөн дары докторский. Эмнелер бияктачы? Бул ошо бетиме сүкөп жүргөн дары. Муну өзүм иштем. Өчүрүп тартып алсаңыз, телефонуңузду берип коюңуз, берип бериңиз. Эмне дары бар экен? 2, 3, 4, 5, 6 штук. Кара пакетте салынган дары. Китайский происхождение. Ал өзүмдүн дарым бул деген. Мен өзүм ичип жүрөм аллергияга. Бул иш мындан бир топко узап, иликтөө иштери орун алып, тинтүү учурунда текшерүүгө алып кеткен дарыгердин УЗИ аппараты дагы оң экени аныкталып кайтарылган. Бирок өлкөбүздө катталбаган түйүлдүктү жок кылчу Кытай жазуулары бар дарылар биздин иликтөөдөн улам Бишкек шаарынын Ош базарында табылып, мыйзамсыз ишмердүүлүк кылгандар жок кылынган. Эң биринчи алты таблетканы ичип баштайсың. Эртеме 3 маалда, эртемен түштө кечинде, эртемен түштө кечинде 2 күндө ичип бүтөсүр. Аралыгы 6 саат болсун. Например, эртемен саат 8де туруп ичсең, анан 6 саат санап, түшкө 2де ичесиң. Кайрадан 6 саат санап, кайра кечки кайра саат 8де ичесиң. Анан тетигини Кайра 3-чү күнү бул бүткөндөн кийин эртемен туруп саат 9да, 10до, 11де ичип койсоң. ипси болду анан. 100%. Муну ичкенден кийин ушу гинекология посоветуешься. Антибиотик ичишиң керексиң. Андан кийин под присмотром должен. Просто жанагы вакилиш болгондон кийин кан калпа ичиңдечи. Ушу шекилде солтуруп тазалашың керексиң. Ичкенден кийин, Ичкенден кийин өктөлүк түшүп калып кайтып келет. Бактыга жараша бул окуяда жаш келин жана анын курсактагы баласы жабыркаган эмес. Кантсе да бул кылмыш иши сотко чейин жетип, Сыдыкова Кульнара аттуу дарыгерге жакында эле өкүм угузулду. Ага ылайык 3 жылга пробациялык чара көрүлүп, 2 жыл аралыгында иштөөгө тыюу салынып, 180 000 сом көлөмүндө айып пул салынды. Бул туурасында өз убагында арыз менен кайрылган келиндин жолдошу айтып берди. Соттун жыйынтыгы чыкты, эмне болуп чыкты, кандай жазасы каралыптыр бирке Сыдыкова Кульнарага? Биз аякы жолу барганда ошо сотуна катышканда айткан алар 17-синде чечим чыгат деп. 17 октябрда анан 17-синде биз бара албай калдык. Муну менен кыйтап эле 2 күн сайын эле 3 күн сайын эле болбой калды. Анан 2 күндөн кийин келгиле, 3 күндөн кийин келгиле деп атып эле мен чыгып түштү дагы. Анан аягында уже келбейбиз биз, анда чечимлерге бизге каршы жүзүндө болобуз же угузгула бизге десек. Жок, 17-синде бүттүк жок. Андан кийин барганбыз. Канчаларында 20-сынан кийин бардык го дейм. 24-түндө барып турбуз. Барып анан сотко бардым.
Барсам сот өзү процессте экен, анан секрет аршасынан сурасам кандай чечим чыкты десем, ошо айтты 5 жыл үй түрмө, анан жумушунан 2 жыл жумушуна иштебегенге болбойт деп чыгарды чечим. Мыйзамсыз иштерге барып адам өмүрү менен ойногон дарыгер күнөөлүү деп табылганы менен жабырлануучулар макул эместигин билдиришет. Анткени 2 жыл өткөн соң Гүлнара Сыдыкова кайрадан ак халатын кийип ишин уланта берүүгө укуктуу экен. Буга анын дарыгерлик лицензиясы алынбаганы себеп болуп берет дешет. Лицензиясын алышыптырбы? Лицензиясын албай эле иштеп атып до сих пор. Азыр иштеп атабы? Ооба. Аны көргөндөр бар бекен? Ооба. Өзүнүн эле кабинетинде мурдагы? Ооба, мурдагы эле кабинетинде, как обычно эле нормально эле иштеп атат. Аталган дарыгер буга чейин дагы мыйзамсыз иштер менен алектенген деп айтышууда. Болжол маалыматтарга ылайык, ошол эле Ысык Көл областынын башка районунда документтерди мыйзамсыз жасоо беренеси менен дагы учурунда шектүү катары өткөнү айтылып, кандай жаза алганы так аныктай алган жокпуз. Андыктан бүгүнкү жазасын өтөп чыгып, дагы башкасынын үстүнөн чыгат дегенине кепилдик жоктой. Бул окуянын эң эле жагымдуу жаңылыгы ушул болгондой. Жакында эле өз баласын Бишкекке чейин келип текшерилип сактап калган келин аман эсен көз жарып бала жытына кубанып жаткан кездери. Буюрса ден соолугу жакшы эле, аман эсен эле бүт баарын жакшы эле деди. Ошо 4 күндөй больницада жаттык. Дем алыш болуп калганга байланыштуу кечөөнү эле чыгып келдик. Бул окуя жагымдуу жаңылык менен аяктады. Жарык дүйнөгө келген ымыркайга жана ата-энесине ден соолук каалайбыз. Ал эми ошол эле дарыгердин айынан бала жытына жетпей алгандар барбы? Бар болсо алардын саны канча деген суроого бүгүнкү күнгө чейин жооп жоктой. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1958 жылы туулган Ырыспаев Байболот Аширович изделүүдө. Бишкек шаарынын тургуну 2-октябрь күнү Ак өргө жаңы конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: мурду кырдуу, бою 168 см, арык чырай келет. Көрүп билгендер болсо 0312 35 26 05 0703 40 16 00 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Биринчи май райондук ички иштер башкармалыгы Жээнтаев Азем Болотбековичке издөө салат. Бишкек шаарынын тургуну 21 август күнү Алтын Казык жаңы конушундагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кара жана сол бутунан аксап басат. Жээнтаев Аземди көрүп билгендер болсо 0507 54 55 65 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес.
Себеби аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды. Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Бишкек шаары боюнча азыр чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан кээ бир биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтүңүздөр. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.